Мал бизнеси менен шогулданган Абдисаматов Акылбек Кыязович, сен анча таза эмес иштеп атасың. Эмне дегенде, так, сен өзүң оштун жапалагандан болот экенсиң, 37 жаштасың. Анан Талас облусуна барып, аяктан элден мал жыйнап, сатып алып, кайра акчасын бер айтор ошентип бир. Бирок бир Насырдин деген кишини алдап, 1 миллионго жакын аны чыгым кылып, дегенде. Оюн коюн алып, анан кайра эптеп кутулуп атып, 200 миң бербей кетсиң. Анан ошол эле киши деп турсак, Насырдин экен деп турсак. Дагы көп киши арыз жазып, айтор. Талас облусунун милиционерлери сени карап келишет, бул жактан карап келишет дагы. Камап койшса, аябай көп элдер арыз жазат. Анан апаң жетип келет, ыйлап сыктап, Насырдинге айтат. Ушунча элден арыз жазатканда эми сен өлгөн үстүнө сен көмгөн кылбай тур, 200 миң калтыр, беребиз жакында. Сентябрда беребиз дейт. Сентябрь эмес, мына уже апрель болду. Апаңдын көз жашына алданган Насырдин макулдап 200 миңин албайт, тойс. Ладно дейт. А бирок сен бербей кетесиң. Довериеге, аманатка кыянат кылып, ишенимге кирип алып, бербей кетесиңер. Андыктан Акылбек, акылыңа келип көп аферистен берип койгон, уктуңбу? Насырдин күтүп атат Таластан. Мына ошо көрүп койгула. Акылбек деген 37 жаштагы жигит. Бизнес кылам десеңер, мындай түшүп калышыңар мүмкүн. Ызчуу менен жүрөсүң, милиция менен өтпөсө болду. Байкап кызмет кылат, мына көрүп койгула. А сен Акылбек, могу видео алынбайт, пока сен ошол 200 миңди Насырдинге кутулмайын, уктуңбу? Давай, тест берип койгон. Мына көрүп койгула.